Assalamu alaikum mekendештер. Мен дагы ушу кыргыз мекендештеримдин катарына кошулуп, үй алдык эми. Бүгүн бүтүрдүк, сделкабызды бүтүрүп, мой документке келип, документтерибизди дагы бүтүрүп, азыр регистрациябызды. Ошол мен айтайын дегеним, если кимде-ким ниет кылып жүргөн болсо, ошо ниетиңерди ишке ашыра бергиле. Самара Нарматованын командасы вообще жакшы экен. Булар ушунчалык активный балдар иштешет экен. Мен алганымдан 8 июлда тапшырганмын. 8 июлдан аз эле убакыттар 5 сентябрда одобрение келди. Келгенден кийин үй издеп, документтерибизди ушинтип жыйып тапшырып, бардыгын бүтүрүштүлөр. Жаркынай биринчи сделкабыз жакшы болбой калып, анан кийинингиси дагы билбейм, Жаркынай дагы сүйлөшүп, ушу Жаркынайдын мегнети көрак болду да, десем болот. Жаныбек, Искендер, балдары, кыздары бардыгы эле жакшы экен. Көрүп атабыз. Ушуга кайрылгыла. Ушулардан башка билбейм, мен башка компанияга кайрылып, анан кайра буларга кайрылып ошо күнүм кичине узарды, бирок булар аябай жакшы компания экен да. Мен 100% вообще ишениктүү компания экен. Келгенимде эле ишенгенмин, сразу эле акчамды төгүп, келишим түзүп кеткенбиз. Аябай жакшы компания экен. Акырына чыгып, бүгүн мана документтерибизди тапшырып, азыр чыгып атабыз Жаныбек экөөбүз. Иштерибизди бүтүрүп, эми регистрация бүткөндөн кийин ыйтак эле кирип жашап атканбыз буга чейин эле. Ошол документтерибиз бүтсө, анан үйдүн документин алып берет. Жаныбек өзү келип, ошол жакшы, бардыгы жакшы. Самара Нарматовага мен аябай миң ыраазымын. Жакшы кылып бүтүрүп, иштеримди бүтүрүп берди. Өзүм ишимди кылып эле жүрөм мен. Эч бир мээнет кылган жокмун да, жөн эле айтат, өздөрү бардыгын бүтүрөт экендер. Эч кыйналыштын кереги жок экенчи. Акчаң эле болсо өздөрү бүтүрүп берет экен бүт баарын. Ошол ишиңерге ийгилик каалайм, силердин балдарым бардыгыңар ийгиликтүү иштеп, өмүрүңөр узун болсун, тапкан пулуңар ак болсун, кармаганыңар алтын болсун. Бүт жакшылыктардын бардыгы айткан жакшылыктар силерге элдердин жакшылыктары кабыл болсун. Самара Нарматовага мен миңден миң ыраазымын деп айтсам болот. Аябай эмгек кылат экен да, жакшы эмгектерди кылып, ушу өз күчү менен бүт жокту бүтүрөт экен. Туура эмес документиңди дагы тууралайт экен. Бүт бардыгын көзүм менен көрдүм. Кыйын эле экен, иштери өтө кыйын экен. Биздин колубуздан келбейт экен бул иштерди кылыш. Мисалы үчүн мен эле эмес, бардыгы эле ошондой экен. Ошол Марпеже биринчи объектиңиз болбой калды, ошондо кандай ойго кеттиңиз? Мен алданып калдыңыз? Жок. Ондай ой келген. Бирок менде ишеним вообще ишенип эле калгам да, мен аябай жакшы кыз экенчи. Ушунчалык жөнөкөй эмекен, эч оюм кеткен жок. Иш аябай жакшы аткарат экенсиңер. Рахмат силерге. Мен миң ыраазымын, рахматмын. Үй ичибиз менен ыраазы болуп турабыз биз. Рахмат силерге. Ыңар эле ниет кылып жүргөн болсоңор, ушу Самара Нарматованын эмесиге кайрыла бергиле. Аябай жакшы экен, командасы ушунчалык жакшы күчтүү экен. Мен чын жүрөгүмдөн бардыгыга ыраазымын. Ушунчалык Амансыздарбы, урматтуу мекендештер? Биздин агенттик аркылуу Россиянын көптөгөн шаарларынан биздин мекендештерибиз туракчайлуу болуп атат. Эгерде сиз дагы Россиянын аймагынан ипотека аркылуу үйлүү болууну каалап жүргөн болсоңуз, анда бул видео сиз үчүн. Кардарыбыз Московская область Люберциден 3 бөлмөлүү батирдин ээси болуп отурат. Аябай кыйынчылыктар болду. Ошого карабастан кардарыбызды үйлүү кылып отурабыз. Буюрса, Марпия эжекеге азыр бир нече суроолорду узатамын. Кандай мекендештерибиз үйлүү боло алат? Кандай кыйынчылыктар болду? Деги эле канча убакытта үйлүү болду? Канча процент менен алды? Айына төлөмү канчадан туура келди? Эмне үчүн проценттин ставкасын айтпайсыңар деген мекендештерибиз дагы жок эмес. Негизи биз болушунча жакшы толук маалымат жеткиргенге аракет кылабыз. Бирок ошол эле учурда описанияга да калтырабыз. Видеону толук аягына чейин көрбөй эле, эмнеге айтпайсыңар дегенден мурун видеону толугу менен аягына чейин көрүңүздөр.
Марпия эжеке биздин агенттикке келгенде кызы, күйөө баласы болуп маалымат алганы өзүмө келишкен. Маалымат алгандан кийин эле келеби Самара договор түзгөнү деп кеткенсиз, ооба ооба. Биздин агенттикке кайрылып кандай жыйынтыкка жеттиңиз? Канча убакытта үйлүү болдуңуз? Мен бардым биринчи, андан кийин экинчи жолу барып эле договор түзүп, ошону менен Процессиз башталды. 8-июлда барганмын. Көп убакыт өткөн жок, менимче 3 ай эле убакытта, 2 ай толук да одобрение берди. Анан одобрениеден кийин 1 ай үй тандадык. 1 ай үй тандаганга кетти. Үй тандадык, бирок силердин эмгегиңер вообще мен үчүн, мен билдим да, ушунчалык жакшы эме кылат экенсиңерчи, кардарларыңарга. Мен баа берип отурам. Балдарыбыз бардыгыбыз үчүбүз менен биз көрдүк да. Мен өз көзүм менен көрдүм. Кыйынчылыктарды бардыгын жеңет экенсиңер силер. Бүт жеңип чыгат экенсиңер. Негизи биринчи сделкаңыздар болбой калганда кандай болду сизде? Мындай башка клиенттер болсо, мисалы, чалып, бир суроону кайра узатып, неге болбой калды, бирок сиз ошол сделка болбой калган моментте сиз өзүңүз ошол жерде сделкада болдуңуз. Кандай келишпестиктин айынан сделкаңыздар токтоп калды? Ошол жөнүндө айта кетиңизчи. Мен анын бардыгын түшүндүм. Түшүндүңүз? Бардыгын түшүндүм. Биз отуруп, силердин схемаңарды айткандан кийин ушундай болот деп. Ал жак көнбөй калды да. Көнбөй калды. Ошондо түшүнүп, мен вообще шок болуп калдым да. Булар ушунчалык кыйынчылык менен алып береткен кардарларга депчи. Бардыгы силерге, силердин кылган эмгегиңерди мен бааладым. Бул силердики ак эмгек менен алат экенсиңерчи. Анан баягы экран артында тургандар Самара Нарматова оңой эле акча табат, офисте отуруп алып жыргайт, мынанча акча табат деген мекендештерибиз дагы бар, бирок ошого жараша баягы биякта жумуш процесстерин алар көрбөйт да. Көрбөйт, оңой эле болот бардыгы дейт, бирок ошондой кыйынчылык болсо деле баягы мен айттым, эгер ушул квартира Марпия эжеге насип кылган болсо, ошонуку болот. Болбосо дагы башка квартира алып беребиз деп ичинде капаланган жокпуз, аларга эч кандай ашыкча сүйлөгөн жокпуз, бирок баягы кайра 1-2 күндөн кийин сүйлөшүүдөн кийин анан кайра биз менен сделкага чыга турган болушту. Анан кайрадан уландырдык. Үйдүн баасын айтыңызчы, 3 бөлмөлүү, комнаталары раздельный, туалет ваннасы отдельный, кухнясы дагы, бирок ремонту жок. Неге ремонту жок үйдү тандадыңыз? Мен атайын ремонту жок. Биринчи барганда договордо эсиңде барбы айткам, ремонту жок үй керек мага. Мага ремонт. Өзүм каалагандай ремонт кылам. Ошон үчүн ремонт. Ошон үчүн специальный атайын ушу ремонт. Квадраты чоң бирок. Квадратты коридору кенен. Балдарым менен ошол эң чоң балам эле бүт жокту билет да, силердей эле. Анан ошол айтты, апа, только керек бизге эме. Чоң болуш керек. Чоң болуш керек. Ремонт кереги жок, өзүбүз ремонт кылабыз. Бирок сенасы арзан. Арзан болду. Баасын айта кетиңизчи, ушул 3 бөлмөлүү батирдин баасы канчага түштү? Баасы 6.500.000. 6.500.000. Элестетиңиздер, 3 бөлмөлүү батирдин 6.500.000. Жакшы дейм менимче. Анан айына төлөмүндү айтыңчы. Айына төлөмү 128.000 болду. 128.000. Бул жагы да жакшы болду. Баштапкы төлөмү жогалды, кардарыбыз. Баштапкы төлөмү жок. Анан немечи? Ставканы айтыңызчы. Процентный ставка 22. 22 болду. Мекендештер азыр процентный ставка көтөрүлүп кетти. Биз демек үй ала албай калдык. Вот барып договор келишим түзүп үй алат элек дегендер үчүн айта кетейин. Эгерде үй ала турган планыңыздар болсо, келсеңиздер, кантип 20-дан 0,5% менен үй алганга болот. Ошолор жөнүндө да толугураак маалымат беребиз. Процентный ставканы уктуңуздар да, 22%дан алышты кардарларыбыз. Айына төлөмү 128.000ден болду. Эмне үчүн 128.000ден 20 жылга деп дагы айтышат. Канча жылга алдыңыздар? Мен 20 жылга эмес, 12 жылга. 12 жылга алдыңыздар. Көрдүңүздөрбү туугандар, 12 жылга гана берди. Эжекебиздин возрастына байланыштуу 12 жылга берди. Мисалы, эгер сиздер 30 жаштан 40 жашка чейин болсоңуздар, сиздерге 20-25 жылга чейин алсаңыздар болот. Анда ежемесячный платежуңуздар арзаныраак болот. Арзан болот. Биздин агенттикке ыраазычылык сөздөрүңүздү, өзүңүздүн оюңузду, же болбосо бир жакшыра турган нерселерибиз болсо айтсаңыз, мен аябай туура кабыл алам. Эгерде дагы да жакшыра турган болсок, буюрса биздин үй алам деген мекендештерибиз үчүн жакшы шарттарды түзгөнгө аракет кылабыз. Жок, силердин эч кандай кемчилдигиңер жок экен. Эч кандай мен
өзүң көрүп башынан акырына чейин туруп карап турдум. Эч кандай силер только ушу эме кылат экенсиңер, алып берсе аракет кылып, ушу чын жүрөктөн аракет кылып алып беришти гана эме кылат экенсиңер. Мен биринчи эле барганда сага ишеничим вообще чоң болуп барганмын. Эч качан да менде коркуу, эч кандай сезим болгон эмесчи. Мен өзү сага айтканмын го, мен жакшы сезим менен келдим үйдөн чыкканда эле. Ооба. Мен башка компанияга кайрылганмын. Самарага жашырбай эле кайрылып мен барганмын. Компания мага унча жакпады. Анан YouTube'дан карап, ушу кыз мага туура келип атат деп, Кудай өзү салып койт экен жүрөгүмө. Сен барган кыздарым ооба ушул эжеге барыңыз деп тандаганбыз. Ооба, тандаганбыз. Өзү негизи немеге консультацияга келгенде мен деле кардарларды билем да, сезем, билбейм негедирчи. Кээ бир кардарлар менен чындыгында иштешпегенге аракет кылам. Неге дегенде башында эле баягы эчтекеден эчтеке жок эле өздөрүнүн условиясын айтып, анан бул компания мындай иштейт экен. Акыркы учурда чындыгында көп жактан маалымат алган кардарлар келет да магачы. Ал жака барып информация алган, бул жака барып информация алган, бирок баягы сен качан гана өзүңдүн ишиңди баштаганыңда гана өзүң жөнүндө гана информация болгону жакшы да. Себеби билбейбиз кимге, мисалы мен бул үй алат, бул үй албайт деп билсем, анда үй ала тургандарды эле клиент кылып алмакмын да. Кандай кыйынчылык болбосун, ошолорго үй алып бергенге аракет кылабыз да. Анан баягы мага ишенип келген адамдарды мен деле сезем кадимкидей. Ушул адам даже кээде бир бала келди, как раз ушул бир 6 ай болуп калды үй алганына. Келип эшиктен киргенде эле ушул бала үй алат дедим да. Билбейм, али договор түзгөн жок, жөн эле келгенде эле ушу мындай сразу сезип калдым. Сразу адам менен мындай немеси сүйлөшкөнү, мындай эчтекени жашырбай ачык айтканы, анан кийин эже мен иш жака консультацияга барган жокмун, сизди көптөн бери YouTube'дан көрөм, сиз аркылуу эле үй алайын деп чечтим. Ишти баштайлы, бирок мен официально иштебейм, таксиде азыр кандай кылсам болот деп ушул өзү жөнүндө маалымат алды дагы, анан кийин уже договор түзүп, уже иштеш баштадык. Ошол сыяктуу үй алам дегендерге эмне деп айтат элеңиз? Эми сизден азыр көп экран артында отургандар буну кантип төлөйт экен, ким төлөшөт экен, эже өзү төлөй алабы деп переживать эткендер дагы болот. Андыктан айта кетсеңиз. Мен силерге кааларым бүт эле ийгиликтерди каалайм. Мындан ары дагы жакшы болуп иштеп, ишиңер ийгиликтүү болуп, бүт силердин кылган эмгегиңер ак экен, тапкан акчаңар дагы ак экенчи. Эч кандай силерди айткандар айтып сүйлөй берсин, Кудай көрүп турат, силердики вообще жакшы экен деп мен баа бердим да. Ушунчалык мен кыйналып өзүм бүт башымдан өттү да көрдүм акырына чейин. Молодец дедим, Самара, вообще сага эч кандай атаң, энең бардыгыңар өмүрүңөр узак болуп, көп жашап, өзүң семьяң менен бактылуу бол. Мен ушу жакшы каалоолорду айтып эле отурам, дуа кылып эле. Кудайым бактылуу бол. Биз эч качан да үй алмак турмак, өзүбүз жолубузду эле зорго жүрөт экенбиз. Үй жок, үйгө жол жок экенчи, өзүбүзчө алган акчабызды акчаны чогултуш өтө кыйын. Чогултуш кыйын экен, чогулган убакта дагы жолун билип алыш да кыйын экен. Силер эми элдин дуасы тие берсин, жакшылыктары. Мен бүт эле только жакшылыктарды каалайм сага. Ден соолук берсин. Ипотеканы төлөшө турган адам барбы, ошондо айтыңыз. Ипотекадан ойлонбо. Ипотека төлөп турган адам бар, рахмат. Балдарым бар, Кудайыма шүгүр. Жакшы, жакшы. Бардыгы ич мени колдоп эле турат. Бирок сиз буга чейин Кыргызстандан да үй алып жүргөнсүз. Кыргызстандан үй алып, Бишкектен үйлөрдү алып койгом, жакшы. Жакшы. Бир эмес 2-3 үй алдым. 2-3 үй алдым. Мактанып коеюн. Неме анда кыжалат болбоңуздар. Жакшы. Мен Кудай кааласа ден соолук берсе, тез эле төлөп коем деп отурам. 2-3 жылда может отчет берем сага, дагы чакырып. Кудай кааласа. Эжекебиз үйүн ремонт кылып, ремонт бүткөндөн кийин дагы буйрса келип өткөзөбүз дагы. Дагы сиздерге көрсөтүп беребиз. Бул үй вообще башкача үй болот ал учурда. Бизден үй алып, ремонтун кылып, бизди да чакырып аткандар болуп атат. Эгер бизден үй алып ремонт кылган болсоңуздар чакырыңыздар. Барып үйүңүздөрдү көрүп келебиз. Мекендештерге айтар элем, эч качан да ойлонбостон эле алгыла. Ушул кыздан алгыла, Самара Нарматовадан алгыла. Башкаларга ойлоп билбейм башкаларды. Мен ушунчалык 100% ишенип, ишеничке кире турган кыз экенчи. Рахмат. Эч кандай бир грубый сүйлөбөйт экен, качан болсо бир суроо берсең жакшына кылып жооп берет экен. Мен капа болуп турган убагымда дагы айтып турду, эже капа болбоң, настроениеңизди түшүрбөңүз. Биз турабыз, сизге дагы башка үй турат. Эч качан да ойлонбоңуз деп.
жакшы сөздөрдү айтып, мен духумду көтөрүп, анан ойлонбой эле отуруп калдым. Самара бар, мага эч кандай проблема жок деп элечи. Себеби баягы кардарларды ойлонуп кетишет да. Ойлонуп. Банктан эле одобрениябыз болсо, ар бир кардарды үйлүү кылганга аракет кылабыз да. Бирок ошол эле учурда баягы советчиктер көбөйүп, жакындарынын сөзүнө кирип, биз менен аябай баягы башында келип договор түзгөндө башкача да, анан баягы иш жүрүп баштаганда башкача болуп калганда бизге да аябай оору келет. Себеби ишинин өзү оору болуп атса, анын сүйлөгөн сөзү андан сайын оор, кээ бир учурда көтөрө албай кеткен учурларыбыз болот. Анан бирок эми ошентсе дагы биздин агенттикке ишеним артып кайрылган мекендештерибизди ар качан да үйлүү кылууга, командабыз менен биргеликте аракет кылабыз. Биздин командада ошо ар биринин өзүнүн аткарган жумушу, ар биринин өзүнүн жоопкерчилиги болгон үчүн башка агентстволорго караганда Кудайга шүгүр көптөгөн мекендештерибизди Россиянын кайсыл точкасында болбосун бизге кайрылып, байланышып, документтерин тапшырса эле демек үйлүү болот.